Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Урматтуу президент, мен сизге кайрылуумдун себеби төмөндөгүдөй. Телевидение жана башка соц тармактарда кайрылууну туура көрдүм. Менин жашоомдун негизсиз соттолуп 3 жыл сурок алып кетишим соттордун адилетсиздиги биринчиден. Экинчиден, жакшы соц тармактарда кандай иштеп атканымды мага окшогон карапайым жарандардын тагдыры кандай акыбалда калып атканын мен өз жонум менен сезип жана туюп турам булардын баарын. Себеби башынан айтып берсем, мен кандай 3 жылга шарттуу түрдө кесилип кеткенимди. Мен бул аялым Кармышакова Мунара менен быйыл 22 жылдын жүзү болду. 22 жылдан бери жашап, ортодо 4 балам, кызым бар. Bir kızım, çoğun kızım turmuşa çıkıp ketken. 3 kızım özüm kolumda turат азыр. Былтыркы жылы июнь айында базарда иштеп жүрүп, базарыбыз күйүп кеткениге байланыштуу, өрттөнүп кеткениге байланыштуу Финка банктан 250 000 кредит алганбыз. Жашап жаткан үйдүн документтерин коюп, ошол бойдон аялыма 30-40 000 сом акчаны өзүң базарыңа иштеп туруп калган үйгө коюп койгон деп коюп койсом акчаны, мага айтпай сиңдиси Кармышакова Гүлжамалга базардан жолдон ээлеп алган местосунда бүт акчаны алып чыгып, менден сурабастан товар басып берип коюп, ошол бойдон үйдөн качып кеткен аялым. Мен августтун 13-үндө аялым үйдөн чыгып кеткен, ошол бойдон аялымды издеп жүрүп, ноябрдын 13 күнү кечинде Чуйский Павлова көчөсүндөгү аялдамада турсам, балдызым ошол жерге кечинде келип калды. Мен дагы эжесин талак кылып сурадым балдызымдан. Эжең кайда жүрөт? Балдар короосуз калды. Же болбосо дарегини бергин, же болбосо жүр экөөбүз баралы эжеңе, жолугалы. Урушпаймын мен, башка деле кылбайбыз. Балдар кыйналып кетти орто жолдо десем, эжемди билбеймин деп менден жашырып айтпайт. Эжесин бирок билет, каякта туруп, каякта жүрүп, каянда жашап атканын бүт бар жогун билет. Себеп менин үйүмөн алып чыгылып кетилген 240 000 акчаны ошо балдызым Кармышакова Гүлжамалдын местосуна товар кылып басып берген. Ар түрдүү оюнчактарды, башкаларды гана. Ал менден жашырып билбейм деп айтат. Билет бүт бар жогуну. Бирок менден жашырышат бар жогу. Ал акчаны өздөрүнүн пайдасына иштетүү жөнүндө болуп аткан иш бул. Ошентип анан эжеңдин адресин айткын. Же болбосо телефон номерин бер, экөөбүз жүрүп баралы десем, менде телефон жок, эч кандай телефон колдонбой койгонмун деп менден жашырып айтпайт. Жана Үнчүпай четте карап отурсам, менден нар жака баса да сумкасынан телефонун чыгарып, эжесине звонок кылып сурап атат. Бирөөлөргө звонок кылып айтып атат, эжесине звонок кылды, кимге звонок кылды, мага караңгал. Караң кирип калган убакыт болчу. Ноябрдын 13 күнү болгон окуя бул. Ошол бойдон анан секин бардым, менден эмне жашырып телефонум жок деп айтасың деп анан телефонуну алып келип берген, телефонду эжеңди таап бересиң, эжең телефон номерин бересиң деп колунан телефонун алдым мен. Ошол маалда зарядкасы өчүп калган экен. Телефон менен сүйлөшүп, телефон чукуп болгучам балдызымды таппай калдым мен. Жок, ошол бойдон кай жагына кеткени белгисиз болуп калды мага. Күтүп турдум, келбеди. Анан телефонду алып кете бердим мен. Заряд өчүп калгандан телефонду зарядка сайып коюп отурсам үйдө, мага звонок кылып калышты бирөөлөр. Бизге ушундай уста керек деп. Анан уста керек дегенде чыксам, балдызым 102-ге звонок кылып, милиция кызматкерлерин чакырып барыптыр. Ошол жерден мени милицияга барып камашты. Телефонду урдап кеткенсиң деп. Мага 167-статьянын 3-пунктун коюп атат. Бул негизсиз негизи. Соттордун туура эмес иштегени болуп атат бул жерде. 3 кызым өзүмдүн колумда турса, кыздарымды кароосуз калтырып, мени ошол жерден СИЗОго жабып атат. Бул соттордун адилетсиздиги жана мыйзамсыздыгы. Бир мына ушул телефон үчүн мен 3 балам кароосуз калып атат. Тем более мен телефон урдап кеткен эмесмин. Же оны зордуктап колунан тартып, же сатып бериш жөнүндө алган эмесмин телефонду. Мен өзүмдүн аялымдын адресин, каякта жүргөн телефон номерин алыш үчүн алганмын.
Анан ошол бойдо мени балдарым дагы үйдө кароосуз калып кетти. Эң чоң кызым 16 жашта. Анан кийинкиси 9 жашта, 8 жашта. Анан эң кенже кызым 3 жашар болду. Эми жакында 3 жашар болду. Ошентип мен ошол бойдон СИЗОдо отуруп калдым. Балдарым кароосуз калды. Ошол бойдон 12 декабрь күнү Ленин райондук соту мени 3 жылга эркин менен ажыратып чыгарып атат. Бул сот адилетсиз. Мен эч кандай телефонун урдап, мен камалып кетиш үчүн башка кылыш үчүн мен урдаган дагы эмесмин, же алган дагы эмесмин. Мен ушул жерден дана так айта аламын. Мен ал жерден мага 3 жыл срок берип койгондон кийин 160-берененин 3-пунктунда, 2-бөлүмүнүн 3-пунктунда берип атат мага. 12 декабрь күнү. Мен 3 жыл эркин менен ажыратып атат. Мен кассациялык жалоп менен шаардык сотко кайрылып атамын. Шаардык сот мага 22 январь күнү 2 жыл сыноо мөөнөтү жаралып мен сот залынан бошотуп атат. Бошолуп кеткенден кийин булар дагы кайрылып атат, даттанып. Балзым Карымшакова Гүлжамал. Февраль айында кайрылып атат ал ошол бойдон. Февралдын 20-ларында жогорку сотко кайрылып атат булар. Мага мурунку өкүмдү күчүндө калтырып бересиң, мага эркин ажыратып камап бересиң деп. Бул адилетсиздик. Мен аны айта аламын. Себеп азыр балдызым жашап аткан үй менин өзүм бала чакама салынган үй ал. Военный Антоновкадагы. Ал менин аялым атындагы үй. Азыр Алтын Ордодо мен 3 кызым менен жашап аткан үй ал өзүмдүкү. Бүт бар жогуну өзүм салам. Булар менин аялым акылсыздык кылып, аялдык немесине барып буну кай жактан юрист жалдап алган, билбейм, бир башка көрсөтмөлөр менен азыр булар ушул үйдү өзүнүн карамагын өткөрүп алыш үчүн булар. Эпте мени каматып калсак, ушундай үйлөрдү өзүбүзгө алып калабыз деген максат менен мени дагы кече июндун 10-да жогорку сот мени адилетсиздик кылып, мени 3 жылга дагы эркин менен ажыратып отурат. Менин колумда 3 балам бар. 3 баламды карап, мен 3 балам менен үйдө 3 баламды карайлап багып келем мен. Мен иш жерде иштебеймин, өзүм строительмен жеке. Мен же дипломум жок, же орус тилин, же башка тил билбеймин мен. Мага адилеттүүлүк керек, урматтуу президент. Мен Сооронбай Шарипович, мен сизге ошон үчүн түз эфирде кайрылып атамын. Мага адилеттүүлүк кылып, ушуну карап, мен азыр балдарым кароосуз турат. Аргамды жогунан уже мен камала турган болуп 3 жыл срок алып алдым азыр. Бул мыйзамсыз бул. Бүт бар жогу. Соттордун адилетсиздиги бул. Шалакылыгы бул соттордун. Туура караган эместиги бул. Мен балдарымды 82-ге чыккан апам айылда. Айылга жөнөтүшкө мен мажбур болдум. Эртеге мен бүгүн алып киреби, мени же эртең алып киришеби мен билбедим. Мени алып кирип койгон менин балдарым талаада кароосуз калып кетет. Мен аялым балдарга боор бербейт. Эгерде аялым балдарга боор берип башка кылганда булар мул ишти кылбайт эле. Мен жок жерден соттолуп камалып отурам азыр. Мага шуну акыйга урматтуу Сооронбай Шарипович. Мен сизге бул жөнүндө кагаз жүзүндө да кайрылуу жөнөтөмүн. Мага тез арада, тез күндүн ичинде ушуларды чечип бериңизди суранамын. Урматтуу президент. Шуну карап бериңиз. Бир телефондун тагдыры мен 3 баланын тагдырынан ашык болуп калыптыр сотторго. Адилеттүүлүк кылып карап берсин, суранам мен силерден. Бүгүн мен жана Кожобек Рыспаев эле Мушерекинин сөзүн угуп калдым. Биз саясий элитабыз, бул жерде саясий элита турат депчи. Атамбайдын айткан сөзүнө ишалап айтпадыбы? Ошол боюнча бир айткым келет. Чимкирик деп айтты деп. Эми чындап айтканда Атамбаев туура эле айтып атпайбы, чимкирик депчи. Анткени Атамбаевдин бир убакта силер Атамбаев силердин атаңар болгондо. Атамбаев силерди түзгөн, Атамбаев силерди алып келген. Атамбаевдин бийлигинде келгенсиңер, Атамбаевдин айтканын кылып келгенсиңер, бир дагы сөзүнөн карпай. Мына бүгүн Иса Өмүркулов бүт баарыңар тең чыгып алып туруп тигиндей мындай деп сүйлөп атасыңар. Эми чындап айтканда Атамбаевди ошо президент болуп турганда айтсаңар болмок. Чындап айтканда бул жерден баягы биз саясий элитабыз деп, силерге саясий элита деп ким ат коет, ким наам берип атат? Өзүңөр эмне эле ушундай бир качан болбосун эле шылдың болуп эле ушу бейшара болуп эле жүрөсүңөр я. Саясий элита деген бул
силер өзүңөр түшүнөсүңөр саясий элита деген бул эмне экенин, ким экенин. Жана араңарда 10 класс бүткөн отличник жанагы эменин эл агартынын отличники бар, генералдар бар. Отличник деген наамды, генерал деген наамды бул акчага сатып алса болот, депутаттык мандатты сатып алса болот. Силер депутат эч качан политик элита болгон эмес. Политик элита бул деген мамлекетке иши өткөн, иши эмгеги сиңген, принципиалдуу, ушундай бир күчтүү инсандарды вот саясий элита деп айтса болот. Ошонун ичинде мына өзүңөр эле колдобой койгон Өмүрбек Текебаев, вот саясий элита булар деген. Чындап айткандачы эч качан сынбаган кишилер. Жусуп Абдрахманов, Разаковтар булар деген вот саясий элиталар. Силер кимсиңер алардын астында? Өзүңөр эмне ушунчалык ошондой кылып туруп өзүңөр наам берип. Силер чындап айтканда мамлекетке зыяндан башка эч нерсе алып келген эмесиңер да. Араңарда бир 10% бар, бир 10 жакты бир 20га жетпеген бир депутаттар бар мындай чынында действительно иштеген. Калгандар баары тең эле бүт акчага келип алгансыңар да чындап айтканда. Бир же А деген тамганы жаза албаган бир бечаралар, жетимдер, бир уурулар, алдамчылар, мошенниктер бир чогулуп алгансыңар да, бир эптеп эле бирдеңке болуп. Кыйын экенсиңер, элита экенсиңер. Мына азыр Сокеге айтпайсыңарбы? Жанагы акыйкатчыны шайлап атканда, жанагы көп нерселерди баягы эме правительствону шайлап атканда ошондо мындай тике туруп айтсаңар, айтат элек да силер идентичный элиталар деп туруп. Анан каяктагы бир каптакта бир болбогон бир шайка чогулуп алып туруп, биз элитабыз деп чындап адамдын кускусун келтирипчи. Бул сөз жалаң эле депутаттарга эмес, эми бул деген эмеге деле өкмөткө да тиешелүү да. Өкмөт деле эч нерсе силер эмне кылдыңар чындап айткандачы, эмне кылдыңар Кыргызга, Кыргыз элине, бизге мисалы үчүн. Биз жөнөкөй эл чындап айтканда эптеп эле өзүбүздүн ишти кылып келип калабыз. Мына бизге жолду кылып бергиле, светти өз убагында бергиле, налогту жакшы реальный кылгыла. Биз өзүбүздү багабыз чындап айткандачы. Ушу бүт барыңар тең президенттен баштап өкмөт, депутаттар кеткилечи чындап айткандачы. Ушунчалык бир жиргеничтүү чындап айткандачы. Чимкириксиңер чындап айткандачы. Атамбаев туруп эле айтат, анткени сенин атаңар ата билет да баласы кандай экенинчи. Атасы эшегине жараша тушагы деп коет мына чындап айткандачы. Атаңар айттыбы чимкирик деп, значит чимкириксиңер. Аны биз айткан жокпуз, силер колдогон атаңар айтып атат. Эмне мынчалык мындай ушундай бир адамдын жиркентесиңер ушунчалыкчы. Такыр ушундай бир туюңар тигинтип жүрөт. Сокеңер тигинтип жүрөт, мен деген 10 миң кылса 11 миң кылып берем. Ошолорду айтпайсыңарбы жана? 25 миң кылса 1000 кошуп, 1000 сом кошуп берем деп мен ылыктанып турганда. Качан болбосун бир куру сөздөрдү бир качан болсо өтүп кеткенден кийин эле бүттү, мындай тигиндей жаман, бул жаман, тиги жаман. Убагында айткыла чындап айтканда. Убагында критикалагыла, эч нерсени өткөрбөгүлө, принципке тургула, талкалагыла бардым тең. Эртеңден баштап өкмөттү кетиргилечи отставкага, чындап айтканда действительно элита деп айталык. Колуңардан келбейт да. Туй сүйлөдү, бирөөңөр унчук алдыңарбы? Бирөөңөр да айткан жоксуңар. Мен оюнча Сурабалдиев айтты да, дагы канча бир эки депутат кошулуп айтты. Калганыңар унчуккан жоксуңар, анткени ал деген Сокенин досу же эмнеси, кудасы бирөөсү да. Матра интергешнси дей албайсыңар. Акыйкатчыны шайлап атканда, ва телевидениянын эмесин, тиги наблюдательный советин шайлап атканда, эми чындап айтканда конституцияны оңдоп атканда, мөңгүнү берип атканда, ошондо каякта элеңер, чындап айтканда коркоксуңар да, чындап айтканда. Мен түштүктө бир досум бар болчу дедим, дагы эле бар, жакшы, ал жакшы досум бар. Бирден болсо баягы өзүнүн сөзүнө тура албаган адамдарды жетим деп койчу да, чындап айтканда жетимсиңер ай. Жетимдер десе. Аман болгулачы, кеткилечи айланайын, кеткилечи чындап айтканда, действительно тажаттыңар элди.